Ал эми Нур районунун үй-бүлөк медициналык борборунда сасык туумоого карата кырдаал туруктуу. Жумурай журт арасындагы бул инфекция декабрь айында тез тарап, бир суткада ондогон киши дарыгерлердин көзөмөлүнө алынган. Ал эми азыр абалдын көрүнүшү басаңдап калды дейт үй-бүлөк медициналык топтун дарыгери. Аталган жугуштуу ооруга кабылгандардын көпчүлүгү 5 жашка чейинки балдар болууда. Балдар айрыкча көп болот. Кичинекей балдар 5 жашка чейинкилер айрыкча алардык осложненными көбүнчө болуп атты, пневмония менен келип атышты. Эмне себептен экени белгисиз, или каникулы таасир бердиби же болбосо элдер дагы чоң адамдар деле дем алышып жатышты. Жаңы жылдан кейін азайды. Уже бүгүн күндө бир жумадан бери уже жаңы жылдан кейін бир күндө кичинекей балдар 15 болсо, чоң адамдар 10 чейин эле сасык туумоо менен келип жатышат. Ал эми жалпы Чүй облусу боюнча кырдаал өткөн жылдын октябрь, ноябрь жана декабрь айларына салыштырмалуу туруктуу. Маселен, күз мезгилинде жумасына 4000 адам вируска кабылып жатса, азыр бул көрсөткүч 600 учурга төмөндөгөн. Анын дээрлик 56% 14 жашка чейинки кичине балдар. Азыркы учурда күн сайын болжол менен 120-130 адам кайрылып жатат. Анын ичинен 56% бул 14 жашка чейинки балдар. Сасык туумоонун алдын алуучу жолдордун эң эле башкысы бул биринчи симптомдору пайда болгондо дарыгерге кайрылуу керек жана ошондой эле эң жөнөкөй нерселер бул маска кийип, өздүк гигиенаны сактоо керек, таза абада сейилдеп жана эң көп эл көп чогулган жерлерден алыс болууну сунуштайм. Адистердин айтымында сасык туумоонун жаралышынын баштапкы себебин аба ырайынын туруксуздугун айтып келишет. Учурдагы мезгил вирустун тез тарашына өбөлгө түзүүдө. Эске салсак, сасык туумоодон тышкары өлкөдө коронавирустун башка түрлөрү дагы жүрүп жаткандыктан дарыгерлер ар бир адамды респиратордук тазалыкка чакырып, бет кап тагынууну талап кылышууда. Эгер оорунун белгилери билинсе, дарыгерлердин көзөмөлүндө дарыланууну сунушташат. Улзат Байырбекова, Келбек Уланбеков, СТВ.